Гүлназ Сайдиманова Лейлектин эң четки айылдарынын бири, Көкташ айылындагы футбол ойногон келиндердин бири. Ал бүгүнкү мелдеште баласын эмизгенче ойнойт. Ойногон убакта эмизип менен кайра дагы ойной беребиз. Буюрса кыйынчылыгы болот, эки бала менен барганда кейде муну таштайм, жогонтасынан кейде экөө жол менен апарганда ыйлайт, ошентип ойноп атабыз эми. Ийгилик каалайм. Кыздарымды өзүм карайм. Жакшы ойноп кел. 25 жаштагы Гүлназ мүчө ынтымак командасы бул жылкы мелдешке 1 ай бою даярданды. Өзүмө да кичине канааттанып, жакшы эле мурдагы жылы ошол оюндан бир аз бүтүн кокустатып, ошондон жакшы ойноганым эсимде деп ойлойм өзүмчө. Буюрса жакшы болот. Окумдамы болуп атат, бир аз эми ойноп анан поляга чыгып ойноп кеткенден кийин жоготуп кетет болуш керек. Эмне үчүн эркектер ойнойт да биз ойнобойбуз? Аялдар. Көкташта кыз келиндер футболун уюштурган Газбүбү Бабаярова бул мелдешти жыл сайын өткөрүүнү аялдар колго алып, башка аймактар да кошулса деген тилеги бар экенин айтат. Жакшы болот элем келечекте. Ошондой болсо мен любой жактан колдонууга даярмын, бирок мен өзүм бул өтө убакытты көп талап кылат, аябай. Анан уюштуруу өтө кыйын. Ар бир адам менен биринчи, экинчи ай мындай настроениясын карап каласың да. Ойнойсуң, келе ойной депчи. Анан уже серьезно болуп баштагандан кийин анан алар өздөрү да чуркап ойноп баштайсың. Ошон үчүн эми мисалы үчүн негизинен алып караганда өзүм жалгыз эле кылдым эле. Анан ошого айттым, эми өзүңө да аракет кыл. Кеңирээк болот, мисалы үчүн район менен район, айыл менен айыл. Ошондой болсо жакшы болот. Бул айылда футбол ойногон кыз келиндерди сүрөгөнү айылдан 200гө чукул көрүүчү топтолду. Жакшы өтүп жатат. Жаштар да жакшы. Жазылып, баары мына көңүл ачып, бири-бирине көрүп, жазылышып жатат. Бардыгына ийгилик каалаймын. Бардыгы ойногондор бул жеңиш. Биз үчүн бардыгы биз үчүн жеңиш. Аябай оюн жакшы болуп атат. Дайыма ушундай саамалыктар Кыргызстанга жайыла берсин, кыз келиндердин арасында кеңири таркасын. Мына ардыгер айымдар дагы ушундай кунак менен тамаша кылып, алги Ленин стадионуга, мурдагы Спартак стадионуга барганда келип тамаша кылып отурабыз. Бул бизге чоң рахат тартуулап атат. 3 жылдан бери ушинтип келин кыздарды ойнотуп жатабыз. Оюн аябай жакшы болуп жатат. Оюн областта да жок мындай биздин айылдагы оюндай оюн. Бир күн эртеден кечке чейин мына кайненелер, энелер, кыздарыбыздын нерелерибизди алып келип тамаша кылып отурабыз. Оюн аябай жакты. Бар болсун, ойной берсин, денсаулыгы чың болсун. Башы менен, буту менен, ичи менен, неважно, главное руками не трогать. Мелдешке кыз келиндерди колдоого Кыргызстандын кыз келиндер боюнча курамасынын мүчөсү, эл аралык оюндарда ийгилик жараткан футболчу Айдана Оторбаева келген. Биринчи жолу көрүп атам, 20 жыл футбол ойнойм. Такой кейс, это впервые. И мен прям очень вдохновилась, и я хочу развивать это в регионах, потому что футбол это как инструмент аялдарга аябай жардам берет да, потому что үй-бүлөнү карашат, да, үйдө эртеден кечке чейин отурушат, жумуш кылышат, и активный образ жизни он важен для здоровья в первую очередь, для женщины особенно репродуктивный, да, такой возраст. И настроение көтөрүлүү. Мне кажется, это и для мужей хорошо, когда жена в хорошем настроении, это, наверное, ведет к тому, чтобы вообще дома царила хорошая атмосфера. Ынтымак командасы финалга чыгып, каарманыбыз беттеште 3-чү орун үчүн чечүүчү голду каршылаштарынын дарбазасына киргизди. Оюндун жыйынтыгы менен Достук командасы жеңишке жетип, Алга командасы 2-чи орунду, Ынтымак командасы 3-чү орунду ээледи. Сезимдерим өтө күчтүү, эң жогорку деңгээлде. Эч жака батпай турган сезим. Oyun жакшы болду. Oyun өтө мыкты болду.
аялдар дагы жакшы ойнодулар. Нурпейил Ашур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа.